Ар бир мамлекеттин коопсуздугу жана туруктуулугу чек араны коргоодон башталат. Аймактын бүтүндүгүн жана мекенжегин коргоодо өлкө аскер кызматкерлерине таянат. Ал эми мамлекет аскер кызматкерлерин татыктуу эмгек акы менен камсыз кылууга милдеттенет. Армия сактайт да эгемендүүлүктү. Ошон үчүн аскер кызматкерлерин социалдык жактан сактап, биринчи. Экинчисин эми баарыбыз тең эле мындай эметкенде акча каражатка эметет. Ар бир аскер кызматкердин өзүнүн үй бүлөсү бар. Үй бүлөсүнө жакшы көңүл бура албай калса, ал дагы кызматына да тоскоол болот. Ошол социалдык жактан эметкенде кичине айлык акыларын дагы кичине көбөйтүп эметсе ырас болот эле. Мына ушундай жагдайларды эске алуу менен президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын аскер кызматчыларына жана укук коргоо органдарынын кызматкерлерине акчалай үлүштү төлөө системасын өркүндөтүү жөнүндө жарлыкка кол койду. Эми 1 октябрдан тартып Кыргыз Республикасынын прокуратура кызматкерлерин кошпогондо өлкөнүн аскер кызматчыларына жана укук коргоо органдарынын кызматкерлерине кызмат өтөө үчүн үстөктөрдү жылдык эмгек акы фондунун 80% чейин жогорулайт. Эң биринчи булардын айлыгын көтөрүш керек, айлыктан тышкары буларга жакшы условия түзүп бериш керек. Кыргызстандын аскер чек ара кызматын, жеке чек ара кызматы жана аскер кызматкерлерин эң биринчи коргоо министерствосуна жакшы көңүл буруп, каражаттар бөлүп, жаңы техникаларды, жаңы вооруженияларды бүт алып бериш керек да. Аскердик адистиктин негизги мааниси ата мекенин сүйүү. Кыргыз жоокерлери өз милдетин айбирдүүлүк менен өтөп, кайраттуулуктун жана чыдамкайлыктын үлгүсүн көрсөтүп келатышат. Аскер адамына жүктөлгөн эң чоң жоопкерчилик ал мамлекеттин кызыкчылыктарын коргоо жана анын аскердик коопсуздугун камсыздоо. Андыктан аларга акчадан мурун эл алдында берген анты бийик турат. Бирок ошол эле учурда мамлекеттик колдоо азыр алар үчүн эң зарыл нерсе дейт Шайлообек Мамаев. Ушул кызматкерлер күч структуралары ага деле караган жок, айлыкка деле караган жок. Булар ушунчалык патриоттуулугун көрсөтүп, мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, жанагы Баткен коогалаганда тиинде мындайда алдыга туруп, ушул биринчи кызмат өтөөгө аябай берилип иштешет да. Анан мен ойлойм, ушул айлыкта андан жакшы моральный, материальный поддержка деген болот го, чындыгын айтканда. Анан ошол материалдык жактан канчалык поддержка болуп турса, ошончолук жакшы. Октябрдан тарта прокуратура органдарынын кызматкерлеринен башка бардык укук коргоо тармагындагылар көбөйтүлгөн маяналарды ала башташат. Ал эми жарлыкты ишке ашыруу жоопкерчилиги министрлер кабинетине жүктөлгөн. Гүлзат Мокенова, Айдин Төлөбек уулу, Өлкө Деми, Нарын шаары.